Орозо күнүндө аял кишиге айызы келип үзүрлүү болуп калган убакта баарыбызга маалым болгондой, аял киши орозосун токтотот. Качан гана айызы бүткөндөн кийин орозосун улантып, кийин орозо бүткөндөн кийин ошо кармалбай калган күндөрүн толугу менен кармап берет. Эми ушундай айыз учурунда аял киши орозо убагында кандай жакшы сооптуу амалдарды кылса болот? Албетте, Рамазан айы берекелүү ай. Бул күндөрү жасалган жакшы иштердин сообу башка күндөргө караганда көбөйтүлүп, эселенип берет. Эркекпи, аялбы баардыгы тең ушул күндөрү сооп таап калайын, жакшылык иш кылып калайын деп баары тең аракет кылышат. Бул күндөрү жасалган эң чоң сооптуу иштердин алгачкысында албетте ла иляха илlalloh келмесинен кийин эле намаз окуу, 5 убакыт намаз окуу, андан кийин ушул айда парыз болгон орозо кармоо баардык мусулман эркекке милдеттүү. Эми ушу айызы келип калган аял киши намаз да окубайт жана орозо да кармабайт. Бирок андан башка жакшы сооптуу иштерди кылса болот. Мына ошолордун бири Аллах субхана таалага көп зикир кылып, күнү түнү эстеген сайын, баскан турган сайын, жумуш жасаган сайын зикир кылып турган болсо, ага зикир кылган адам үчүн жана аял зат үчүн чоң сооп жазылат. Аллах таала Куранда айткандай: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира". О иман келтиргендер, Аллах субхана тааланы көп-көп зикир кылла дейт. Мына бул зикирди үзүрү бар аял дагы айтса болот. Баскан турган сайын зикирдин баардык түрүн: Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха илlalloh, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билlah, Субханаллах ва бихамдихи, же болбосо Субханаллах ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Жана ошондой эле Субханаллах ва бихамдихи, астагфируллаха ва атубу илейх деп мына ошого окшогон зикирлерди көп-көп айта берген болсо, аял киши сооп жасалат. Жана ошондой эле аял заты үзүрү келип калган учурда орозодо өзүн сактап, ушактардан, жаман сөздөрдөн, чагымчылдыктан алыс болуп өзүн сактаган болсо, буга да сооп жасалат. Жана ошондой эле аял кишиге ошо өзүнүн үй бүлөсүнө, ата-энесинин алдында болсо ата-энесине, күйөөсүнүн алдында болсо күйөөсүнө, бала чакасына кам көрүп, эртең мененки ооз жабарда, кечки ооз ачарда тамагын камдап берип, ошого баягы аракетин жасаган болсом, бул үчүн дагы сооп алат. Анткени бул иштин баары тең ошо жакшылыкка алып бара турган иштер. Соопчулук иш үчүн, орозо үчүн кылынган иштер. Мына бул үчүн дагы аял киши сооп алат. Мына ошондуктан ниетти эстен чыгарбаш керек. Ар бир орозо кармаган адамга кызмат кылып атканда, тамагын жасап даярдап берип атканда, ошо Аллах тааланын ыраазылыгы үчүн ыхластуулук менен кылып атам деп ушундай жакшы ниет менен кылган болсо, ал аял заттан көптөгөн сооптор жазылат. Мына ошентип орозо убагында үзүрү келип калган учурда аял киши убактысын жакшылык менен өткөрсө болот. Аллах субхана таала ийгилик берсин.